Assalamu alaikum, hurmatlı zamandaşlar, assalamu alaikum bir tuğanlar, assalamu alaikum жалпы musulman bir tuğanlar. İlk Ramazan ayı kut bolsun, orozоңуздар kabul bolsun. Ramazan mına 2022 жылы ар бир жылда аменесен кайра бири-бирибиз менен жолугушуп отурганыбызга Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Көптөн бери мына ушул Марбаты каналынан дагы баарлашуу деген көрсөтүүдө чыгып жүрөм, өзүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Көптөн бери Алла насип кылбай жолугуша албай ар кай жакта болуп дегендей убакытты саатыбыз эми ыйык Рамазан айында сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир мусулман өзү биздин исламдын 5 түркүгү 5 негизи боло турган болсо, ошонун бирөөсү мына ушул орозо. Ошо орозо айында сиздер менен жолугушуп отурабыз. Ошого Аллага миң мертебе шүгүр. Ушул ыйык Рамазан айы 2022 деп айта турган болсок, Алла ушу насип кылса бир учурда да ыйык Рамазан айы 2000 дагы баланча деп Алла канча өмүр берсе ошону айтып, жыл сайын айтып, сиздер менен жыл сайын жолугушуп турганга Алла насип кылсын. Дагы бир жолу орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн эми мен жалгыз эмесмин, себеби баарлашуу деген өзү биздин көрсөтүү болгондуктан баарлаша турганга Чолпонбай мырзаны бүгүн чакырып отурам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Сиздерге дагы баардыгыбыз кабыл болсун. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Ушул ороз айында биз менен сизди жолуктуруп, бүгүн ушул чыгармачыл топко дагы Алла ыраазы болсун, дайыма ушул элге ушул Алланы улуктай турган жакшы сөздөрдү, бири-бирибизди Алланы тааный турган дараметибизди кылып аткан ушул далалатыбызды мындай көрсөтүп, бири-бирибизге эпке себеп болуп дегендей көрүп, кубанып, сүйүнүп, ошонун ичине мына ыйык Рамазан айында орозонун пайдасы кандай, ушу жөнүндө сүйлөшүп, деги эле мына мен жөнөкөй адам катары, мына сиз жөнөкөй мусулман катары орозо кармаганды кандай ниет кылып кармап атасыз, пайдасын эмне деп түшүнүп атасыз? Кээ бирөөлөр ден соолукка деп кармашы мүмкүн, кээ бирөө көпчүлүктү көрүп алып деле кармай берейинчи деши мүмкүн. Ар кандай да туурабы? Ошол ниетке жашап ошонусу андай. Ушул орозо айында кантип кармасак кандай пайдалар болот деп мына сиз менен дагы бир жолу мен тааныштырып коеюн. Чолпонбай мырза, бул эми муну Чолпонбай мырзаны дин аалымы катары эмес, мындай эле жөнөкөй эле мусулман катары эле менин өзүм кесиптешим бир чети Кыргыз теледе радио корпорациясында инженер болуп эмгектенет өзүнүн эмгеги. Бирок мына ушул бардык эле мусулмандардай 5 маал намазын окуп, Аллага ушул ибадат кылып, анан ушундай эл катар орозону кармап, бүгүн мына ошол орозодо көбүстү Кудай Таала ырыскылаш кылып койгон экен. Келип мындай дидарлашып болуп отурабыз. Ушул көрсөтүүнүн баштаарынын алдында, Чолпонбай мырзага азыр суроо берердин алдында мен көрүүчүлөргө айтып кое берейин. Бул эми түз эфирге өтүп атат, ошон үчүн 705 жазып алыңыздар. 705 96 94 41. Дагы бир жолу айтып коеюн, 705 96 94 41 телефонуна суроолоруңуздарды берип, SMS жазып турсаңыздар болот. Анда келиңиз. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу орозоңуз кабыл болсун. Келиңиз. Кантип баштадыңыз, кантип Рамазан айын менен кубаныч менен күтүп баштап алдыңыз дегендей. Бисмилла деп баштайлы сөзүбүздү. Бисмилла деп баштаган иш дайыма ийгиликтүү болот дейт. Аллах Тааланын исминен баштаймын. Баарынан мурда Аллах субхана таалага чексиз мактоолор, шүгүртөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Иске кошулуп эле мен дагы бардык бүткүл Кыргызстандагы мусулман бир туугандарыбыздын бардыгынын орозосу кабыл болсун деп тилеп кетем. Орозоңуздар кабыл болсун. Эми биз азыр өзүңүз эле айттыңыз, мындай илимдүү эмеспиз, жөн эле эл катары намаз окуган эле Аллах Тааланы таанып, мусулман болуп, ушундай моюнсунуп ибадат кылып жүргөн адамдардын бир катары орозону кандай түшүнүп атабыз, ошол жөнүндө айтып берсем да. Негизи биз өзүңүз жакшы билесиз, мындай Советский Союздан анча-мынча тарбиясын көрүп чоңойгон мезгил болчу да, анда атеизм күч алат эле, атеизм деген сабак бар болчу. Ошол мезгилдерде мындай орозо эмнеге чыккан, орозону эмнеге тутат деп анча-мынча сурап калсак, бирөөлөр бизге түшүндүрчү да, ушундай депчи. Илгери бир мезгилде бир падыша болгон экен, анан кийин мындай эгин азык
тамак аш, азык түлүк аз калыптыр. Ошону мындай бир үнөмдөп сарптап кийинкиге сакташ үчүн ушундай орозо мындай тутушту, тамакты аз жешти ойлоп таптыр деп ушинтип эле бир нерсе түшүндүрө берчү да бизге. Жомок сыяктуу болчу. Көрсө ал вообще мындай туура эмес экен да. Кийин акырын динди түшүнүп келгенде анан акырын түшүндүк да. Мындай экен да. Негизи эми бул менин өзүм түшүнгөнүм ушундай болду да. Аллах субхана таала мындай Табарак сүрөсүнүн 2-аятында айтып атпайбы? Силердин кимиңер жакшы иш кылуучу экениңер билинип сыналышыңар үчүн өлүм жана тирүүлүктү жараткан кудуреттүү жана кечиримдүү деген айт бар да. Башкача айтканда бул жарык дүйнөгө Аллах субхана таала силер менен бизди мындай адамдарды сынаш үчүн жараткан да. Биздин өмүргө келгенибиздин баардыгы өмүрүбүз өткөнгө чейин сыноо. Ошол сыноолордун бири бул орозо экен да, көрсөчү. Себеби мындай орозо деген арабчада сыям деп айтылат дагы, кыргыз тилинде тыюу дегенди түшүндүрөт экен да. Мисалы үчүн жеп тамак жегенден тыйыласың, жаман сөз сүйлөгөндөн, урушкандан, иш кылса бүт жаман сыпаттардан тыйыласың да, өзүңдү кармайсың. Бирок ошол жерде өзүңдүн напсиңе жихад кыласың дагы. Ошол канчалык деңгээлде Аллах Тааланын буйругу, мисалы үчүн эртеден кечке убада бердим да, мен бүгүн орозо өзүңдүн буйругандыгың үчүн өзүң орозоңду туттум деп, мисалы үчүн өзүмдү карманам, тыянам ушул нерселерден деп туруп, канчалык деңгээлде сен чын ыклас менен тутуп атканыңды бир өзүң билесиң, бир Алла билет. Бөлөк эч ким билиши мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн намаз окуганы адамдар билиши мүмкүн. Зекетти бекитип берсең дагы зекет алганын адам билиши мүмкүн да. Садаканы да бекитип берсең садака алганын билиши мүмкүн. Орозонун канчалык деңгээлде суу ичпей, аябай суусасаң дагы, курсагың ачса дагы, тамак жебей суусабай тутуп атканыңды бир өзүң билесиң, бир Алла билет да. Бөлөк эч ким биле албайт. Ошол ортодо бул сыноо. Ошол сыноону биз канчалык деңгээлде Аллага ишенип аткарып атабыз да, биз көрсөтөбүз да. Сыноо болуп атат бул жерден. Кээ бир адамдар айтып атпайбы, азыр сиз сөз башыңызда айттыңыз го, мындай кээ бир адамдар көпчүлүк адамдар туткан үчүн тутайын дейт. Тутуп атышат го, мен деле тутуп коеюнчу депчи, же болбосо ден соолук үчүн тутай дейт. Булар мындай негизги себеп эмес да. Негизги бул Аллах Тааланын буйругу. Алла фарз кылды да. Демек биз мусулман моюн сунуучу болгондон кийин сөз аткарышыбыз милдет болот дагы, ошону Алла үчүн аткарышыбыз керек да. Ошон үчүн алым кишилердин баянында айтып атпайбы? Аллах субхана таала баардык кылган ибадаттары өзү үчүн болсо, бул орозо мен үчүн тутулат деп айтат экен дейт го. Бул чынында Алла үчүн тутулат да. Алла үчүн карманабыз. Аллах Таала гана билет канчалык деңгээлде туура тутуп атабыз. Ошого жараша соопту да Аллах Таала өзү берет экен да. Ошон үчүн бизге бул мүмкүнчүлүк да. Азыр. Мен бир нерсени айтып кетейин. Жакында эле бир досторум айтып калды да. Алар өздөрү Москвада жумуш кылышат. Анан ал достору бирөөлөр сураптыр да. Биз эми жумуш иштеп мындай көп кыйналабыз. Бир жолу барбы? Биз ошол бирөөлөрдүн ордуна ооз ачтырып коюп кутулсак болобу дегенди сурашат да. Мен айттым, эми сурай турган илимдүүдөн таапсыңар дедим. Мен билгенден андай жол жок. Негизи такыр жол жок да. Эми ошондой болушу мүмкүн, ал карып калып, ал күчү калбай калган, карыган аябай тиги дүйнөгө кетейин деп калган адамга гана мындай уруксат берсе керек, ошондо дагы мындай. Алла анын акыбалын, жагдайын билип турса, анан кийин ошондой жагдайда акыбалдагы оорулуу киши болсо, же бир мүмкүнчүлүгү чектелген адам болсо десең, ошолорго бериши мүмкүн. Атак бизге окшоп кандай иш болбосун, баары бир тутушубуз керек да. Ошон үчүн берилген. А эгер андай боло турган болсо, кээ бир адамдар бар да, өтө бай. Бир эмес, канча миңдеген адамдардын оозун ачтырып коет, керек болсо 30 күн ачтырып койгонго да акчасы жетет да. Бирок аларга деле мындай ошентип кутулуп койсо болмок эле да, антпейт, болбойт. Муну ар бир адам өзү тутуш керек. Сен байсыңбы, кыйын иште иштейсиңби, сен ден соолугуң чын, аман эсенсиңби, сен тутуш фарз. Кутулушуң керек. Бул сөзсүз мындай вариант жок да, муну сатып алса же башка алып алса болбойт. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланышыбыз керек. Анан Фазаил Амал китепте жазылган го, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Азыр өз учурунда, мисалы орозо мезгилинде, мисалы Рамазан айында орозо тутпай дейт. Ошол бир күндүн ордун толуктайм деп, өмүр бою орозо тутсаң дагы өз убагына келбейт дейт. Бул бир мүмкүнчүлүк да. Азыр тутуп албай, кийин өмүр бою тутсаң дагы келбегенден кийин, значит, анча-мынча жумушту да токтотуп турушубуз керек да. Токтотпосок дагы хотя бы жеңилдетип турушубуз керек. Эми орозону өтө кыйналып, ачып албайын, кыйналып кетпейин деп, бир аз жеңилдет, бирок сөз тутушубуз керек да. Бул мүмкүнчүлүгү жок, себеби биз мындай сыноодобуз. Аллах Таала ушундай сыноолорду берди.
Эгерде мен өзүмчө ойлоном да мындай отуруп алып туруп, эгерде ушундай орозо тутушту, эртеден кечке тамак жебей, орозо тутушту, жаман сүйлөбөй, ушундай суноо бергени бир аз жеңил да. Эгерде мисалы үчүн күндүгө эрте менен туруп 1 ай бою 5 километр чуркайсыңар деп койсо эмне кылат элек? Да мисалы. Аябай кыйналат элек. Күндүгө эрте туруп 5 километр чуркап кыйналмакпыз да, туура? Бул кыйла жеңил да. Өзүнчө ойлонуп. Мисалы үчүн эркектер 5 километр чуркасын, ама аялдар 3 километр чуркасын деп койсо. 1 ай бою эрте менен чуркап, аябай оор болмок да. Андан көрө мисалы үчүн кечке ачка жүрүп коюш бир жагынан ден соолукка да пайда. Анан мындай адам дайыма тамак жеп жүрө берсечи, мындай тамактын даамын билбей каласың. Билесиңби, дайыма эле эт жей берсең, эттин даамын билбей каласың. Анан аябай курсагың ачып, бир күн кечке курсагың ачып, кадимки эле нанды жесеңчи, аябай даамдуу болот да. Эттен да даамдуу сезилип кетет да, керек болсочу. Сөзүңүзгө аралжы кошулуп койсомбу деп сиз айтсам мындай эсиме келип кетти. Адам тамакты үстөк осток жей бергенде адамда ушул сезимдерди, мындай бир адамда көп сезимдер бар да, Алла берген. Ар кандай жыт сөзү сезим, ырыскылар бар да. Көзүбүзгө көрө турган нерселерди ырыс кылып берген, мурдубузга жыттай турган ар түрдүү нерселерди ырыс кылып берген, тилибизге ар кандай ошол тамактын даамын сезе турган ырыскыларды берген сыпаттарды. Ушул нерселерди тамак өзү басып коет экен. Мындайча айтканда, орусча айтканда адам тамакты көп жей берсе атупейт деген деп коет го. Ошол сыяктуу болуп, сезимдердин жоготуп коет. Адам ачка болгондон баштап анын негизи ал ашыкча зат болуп атат да. Ошол себептен ачкачылык өзү жүрөктүн согушунун ритмин ордуна алып келет. Сахар болуп жүргөндөр ачкачылыктан айыкса болот. Инсулин дегенди сайып, ошонун ордун толуктайт. Ашказаны яз болуп жүргөндөр коркушат го, мен ачка болуп калсам. Жок, кайра ушул ачка болгондо ошол жаралардын баары айыгып, өзү калыбына келтире турган медицина жагынан алып көргөндө да баардык жагынан бул аябай пайдалуу болуп атат да. Ошон үчүн тамактын негизи эле биз ашыкча жейбиз да, анан эс алдырбайбыз да. Башка эс алса да ошо жүрөк менен ушул ашказан, ушундай нерселер эс албай атат да. Анткени дайыма эле үстүгө босток эле жей берсек, ошол себептен анан бул деги эле өзү тамакты аз жеген адамдын ой жүгүртүүсү, бир нерсени баалай билгендиги, көзү ачылып, кыргызча айтканда, ар нерсеге маани бергенине дагы өтө чоң пайдасы экен да. Ошон үчүн бир жылда болсо да жок дегенде, негизи эле напси, эң негизгиси напсибизди ачкачылык менен жеңишибиз керек деп атабыз. Анан жана сиз айтып калдыңыз, орозо бул парз болуп берилди деп. Ошон үчүн мен жанагы Москвада же Россияда жүргөн досторум сурап калды деп атпайсызбы? Ошо досторуңузга да мен телевизордон кайрылып коет деп атам да. Орозо менен намазды Алла парз кылып, ошо 5 түркүктүн эмеси болот атат да, шарты, баягы милдет кылып берди. Ошо сыяктуу эле намазды да өзүң окушуң керек, өзүң үчүн. Орозону да өзүң кармашың керек, өзүң үчүн. Аны сиз айткандай жанагынтип акчасы барлар дайыма эле бирөө ооз ачтырып коюп, өзү орозо кармабай жүрүп кутула бере турган болсо, анда ошондой да жолу жазылмак да. Намазды өзүң үчүн окуш керек экенин бир мындай мисал кылып ойлонуп көрсөң болот да. Өзүң үчүн экен. Кечинде жумуштан чарчап келгенде аялыңа айтпайсың да, аялым, мен бүгүн аябай жумуштан чарчадым, куптан намазды мен ордума окуп коесуңбу десең, аялың айтат да, кызык немесиң го сен. Мен эмнеге сен үчүн окуйм, сен өзүң окуйсуңбу дегенде эле түшүнсө болот да. Демек ар бир адамга ал өзүнө экен да, өзүнө экен. Ошон үчүн баягы мен ушул Марбатыбыда ушинтип сиз мендей конок менен баарлашып атсам, бирөө мага мынтип суроо берип атат да. Биздин намаз окушубузга Алла муктаж болбосо, анда эмне бизди мажбурлап атат дейт да. Анда эмне сен намаз окубасаң мындай болосуң, орозо кармабасаң мындай болосуң деп эмнеге мажбурлап атат, эгерде Алла ага муктаж болбосо дейт да. Анан мен ошондо бир жооп бердим эле мындай эсимде. Анан сиз да ошого жооп эгер эме болуп калса эме болуп калыңыз. Бир адам доктурга ооруп барып калса, доктур айтат, доктур ал кесипкөй катары билет, ал текшерди, демек мунуу дарыны ичсең айыгасың, анан 10 күн ичсең айыгасың деп анан берет да. Эртең менен муну ичесиң, түштө муну ичесиң, кечинде муну ичесиң дейт.
ар бирин 10 күн калтырбай же 20 күн калтырбай ичсең, анан сен айыгасың дейт. Анан сен макул дейсиң. Анан ичип баштайсың, анан бир күн каласың, эртеңкисин ичпей коесуң. Кечкисин калтырып коесуң, анан бир күн доктор келип урушат да. Эй, сен кандай адамсың өзү? Дарыны эмне ичпей атасың убагында? Дес ол сага керекпи же мага керекпи? Сен ичпей коер, мен ага эмес, мен мажбур эмесмин, мага кажети деле жок анын. Сен ичесиң, ичпейсиң, мага зарылчылыгы жок. Бул сен өзүң үчүн ичесиң, айыгыш үчүн ичесиң дейт да. Анткени ал доктор ошону ичсе, ал айыга турганын билип атпайбы. Ансанда Алла биздин намаз окусак, орозо кармасак, акыретибиз кандай болору Аллага белгилүү да. Белгилүү. Ошол себептен бизге жеңилдик катарында тартип кылып, эреже кылып, намазды, орозону берип атат да. Өзүбүз үчүн. Анан аны биз доомат кылып, анан минтип койсом болобу, анан тигинтип койсом болобу деп еврейлерге окшоп эле тамак берип кутулуп кетсем болобу дей бербей, бизге бул парз болуп берилген экен. Кандай дейсиз? Туура эле. Сиз бир нерсе айтайын дедиңиз. Азыр неме сиз айттыңыз го баягы Аллах Таала эч кимге жана эч нерсеге муктаж болбосо, анда эмнеге жаратты деген суроо бар го. Ошого айтып атпайбы? Аллах субхана таала өзүнүн өткөндө деле айткан элек. Давид алейхиссаламга кабарын билдирип ушундай дейт: "Эй Давид, билинбеген бир кудуреттүү казына элем, билүүнү жакшы көрдүм, билинишим үчүн макулуктарды жараттым" дейт да. Аллах субхана таала эч кимди жана эч нерсени жаратпаганда, эч ким эч нерсени билмек эмес да, Аллах Таала бар экен. Биринчи максаты ошол, өзүнүн бар экенин, өзүнүн кудуреттүүлүгүн, ырайымдуулугун, мээримдүүлүгүн көрсөтүү үчүн жаратты. Бирок бул суроо анан айтып атпайбы неме деп? Рас эч нерсеге муктаж болсо, ал бизге эмне үчүн намазды фарз кылды, эмнеге биздин муктаж болду? Жок, муктаж эмес. Мындай да, закон ченемдүү нерсе бар. Мисалы, врач деген бар, дарыгер. Врач бар, демек оорул адам болуш керек да. Бул закон ченемдүүлүк нерсе. Врач деген оорул адамдын бар болушун талап кылат. Бул закон ченемдүү. Шофер бар, ага машина болуш керек. Бул закон ченемдүү. Бири-бирине муктаж эмес. Мисалы, шопур машинага муктаж эмес да. Болсо болот, болсо айдап кой, болсо жок. Ошол сыяктуу Алла улук, демек анын улуулугу, сен улуусуң, мен сенин улуулугуңа эң бийик нерсеми жерге коюп, тазим кылам деп ибадат кылып турушубузду талап кылат да. То есть биз ибадат үчүн жаралганыбыздын себеби деп ошо да. Аллах Тааланын улуктугу, я Алла, сен улуусуң, мен сенин улуулугуңа тазим кылам деп ибадат кылып турушты талап кылат. Ошол эле учурда намаз эң биринчи биздин өзүбүзгө пайдалуу. Мисалы үчүн канча күнөө жасайбыз, канча муктаждыктарыбыз бар. Ошолордун бардыгын аткара турган ким? Бул Алла. Демек биз намаз аркылуу ошол муктаждыктарыбызды толуктайбыз, суранабыз, күнөөлөрүбүздүн кечирилишин суранабыз. Ошого жараша акыретибизди берет. Эми ошо сурансын деп ошол түшүнбөгөндүктөн намаз өзүбүзгө керектүү, бизге гана керектүү экендигин билбегендиктен көпчүлүк адамдар намаз окуй жүрүшөт да. Эгер билгенде, анда сөз намаз окумакта любой жумушун токтотуп коюп, биринчи намаз керек экенин билгенде, өзүнө пайда экенин билгенде, анда окуа десең да окуйт да. Ошого жете албай атабыз да көбүбүзчү. Мисалы үчүн Дордойдо контейнер бар да. Чыкпай эле койчуам бүгүн десем, жок дейт да, мен чыгам дейт. Себеби анын пайдасы жүрөгүнө кирген да. Жүрөктө ойноп атат. Бирок Аллах Тааланын ошол буйруган намазы бизге керек экенин, Аллага болгон сүйүү, Алланын барган неметтарын, бардыгын жакшылыктарын түшүнүп, шүгүрчүлүк кылышым керек да деген сезим кире элек да жүрөккө. Ошон үчүн бизге керек, эмне үчүн намаз окушубуз керек дешип жүрүшөт да. А самом деле өзүбүзгө керек бул намаз. Ошол сыяктуу орозо дагы өзүбүзгө керек. Биз өзүбүздүн канчалык деңгээлде Аллах Таалага моюн сунуучу, Аллах Таала канчалык деңгээлде ишенүүчү экенибизди биз сындан өткөрөбүз да бир ай бою. Ошого жараша сооп берип, ошого жараша анан күнөөбүздү кечирип, анан Аллах Таала ошондой ишке лайыктуу кылат да. Ассаламу алейкум. Биякта дагы бирөө суроо берип калган экен, эми суроо бергиле деп жана айтпадыкпы. Ассаламу алейкум. Уктап калып, ооз бекитпей калып атабыз, кандай кылышыбыз мүмкүн дейт эми. Сиздин оюңуз боюнча кандай болот? Эми мен бул суроону мурда алым кишилерден укканбыз. Ошолордун билгенин айтабыз. Бизде мындай чын туурасын айтыш керек, бизде мындай илим жок. Иртираган айтып коелу, анан кийин илимди болуп көрүнүп эле чыгып атат дебесин. Ошон үчүн эгерде уктап калган болсо, эч нерсе жебестен, мисалы үчүн күн чыгып кеткен болсо, уже
ошол бойдон эле ниет кылып тутуп кете берет. Улан териш. Түндөгү жеген тамак боюнча эле ошону тутуп кете берет. Бул себеби бул бир күн өтө баалуу да. Айтып атпайбы, жана сөзүбүздө эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мисал келтирдик го. Ошол күндүн ордун толуктайм дейт, мисалы үчүн орозону өзү кандай тутпай, ошол күндүн өзүн эле толуктайм деп өмүр бою орозо тутсаң дагы ошол бир күнгө тең келбейт дейт. Ошон үчүн өтө мындай кымбат баалуу убакыт экенин билишибиз керек да. Убакыт деген өтө кымбат. Убакыт деген мисалы дүйнөдөгү эң бай адам бол дейт. Кечеки эле күндү кайра сатып ала албайбыз да бизчи. Болгон байлыгыбызды берсек дагы кечеги күн кайтып келбейт. Ошо сыңары бүгүнкү орозону тутпадыкпы? Эртең уже болбой калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча аракет кылышыбыз керек. Калтырбаганга сөзсүз тутушубуз керек. Эгер уктап өтүп кеткен болсок, анда туруп ошол ниет кылып тутуп кете беребиз, эсепке өтө берет. Бир күнгө карыз болбойбуз иншалла. Алла кабыл болсун, бирок аны адат да кылып албаңыз. Ушунча болот турбайбы деп анан кийин. Сагык жеш керек. Сагыкта береке бар деп ошо. Анан ошону кечинде эле ооз бекиткенде эле чарчап келип туруп, ошондо эле оозду бекитип алып анан жатып алсам болобу дегендер дагы бар го. Анан эми андайга баягы эртең мененки ооз бекиткендин өзүнүн ырыскысы, өзүнүн Алла бере турган чоң биз билген, билбеген канча сооптору бар. Ошон үчүн жеңилдик катары орозого ошондой тартип кылып берди да. Болбосо калган убакта алып койсоңор деле болот, ушул учурда деп деле коет эле да. Ошон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар экен. Эми кусуп ичимден кусуп алсам кандай оозум ачылып кетеби деген суроого да кандай илимиңиз окуган жериңиз барбы? Ооз ачылып кетеби деген. Эми борончо азыр бизчи мындай илимдүүлөр жооп бере турган суроолорго кирип кетип атабыз да. Ошон үчүн азыр мисалы үчүн мен жооп берсем бир көрөмөс жооп берип коймун, анан илимдүүлөр көрүп алып, ошон үчүн жөн эле мындай бидат кылып албайлы деген мааниде атасыз. Анан себеби азыр эми кээ бир мындай бир туугандарыбызга өзүмчө айткым келет да. Мисалы бул мүмкүнчүлүк да. Азыр кээ бирлер тутсамбы, тутпасамбы деп 2-3 күн өткөрүшү да мүмкүн да. Азыр деле кайра баштаса болот да. Мисалы үчүн эртеңки күндөн баштап эле ниет кылып тутса боло берет. Себеби будан кийинки 3 күндө карыз болот, кийин аягында кошуп тутуп берип коет. Себеби мындай чакырып кетким келет да. Азыр бул өмүр деген өтө кыска. Кыска болгонуңуз келсе күн өткөн сайын кетип атат чекесиненчи. Акыретке кетип атабыз. Азыр көп көрүнгөн өмүрчү аягына чыкканда көз ачып жумгандай эле болот. Себеби кече эле биз наричте болчубуз, мына көрдүңүз азыр 50ден ашып калдык. Ошентип убакыт өтүп кетет. Ошон үчүн бул орозо кайра келбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндүн орозосу кийин келбейт. Ошон үчүн азыр аракет кылып тутушубуз керек, башташыбыз керек. Эгер кээ бирлер өткөрүп берип ана-мына деп болбосо да кайра башташ керек да, мындай шанттан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Тазаланышка аракет кыла беребиз да. Булганып алсак ошойдон булганып жүрө бербейбиз да, тазаланышка аракет кылабыз. Анан кийин тиги баягы азыр сиз айтып атканда айтып коеюн дедим да, баягы колдон келишинче сиз айтпадыңызбы жана дүние болуп калса, ошол экиге таң атканда эртең менен саат 6-да аласың баланчаны десе, тим эле көзүбүздү ирмебей ошол саатты карап отуруп күтөбүз го. Бирок бизде ошончолук сооп бар экенин биз эме кылып айткенбиз да, маани бербей аткенбиз. Ошон үчүн колдон келсе, иманыңды бекем кылыш үчүн анда ошол имандуу болуш үчүн ошол аракет кылышың керек да өзүң. Китеп окушуң керек, намаз окуп башташың керек, Ошо сыяктуу ким кыйналып аткан болсо, жеңилирээк жагы мындай. Айдын башында бир 10 күн, ортосунда 10 күн, аягында 10 күн кармап койсоңор, кыйналбай эле кармап коесуңар дегендей болуп. Эми биз орозо жөнүндө сүйлөшүп атканда, азыр байлык жөнүндө сүйлөшүп калдык. Алла бирөөнө байлык берген болсом, ал байлыкты таап аткан адам ал өзү менден деп алат. Мен таап келдим, мен бүтүп атам, мен аябай акылдуумун, мен иштерман болуп атпаймынбы дейт го. Алла бирөөнө байлык берген болсом, ошо байлык аркылуу ал бейишке чыгып алсын деп бердим. Ар бир адам өнөр берген сыяктуу, ошол өнөр аркылуу өзү бейишке чыкканга бир жакшы иштерди кылсын деп. Байлардын кедейлерге болгон зекет мамилеси кандай болуш керек деп сизден сурайын дедим да. Дагы баягыдай кирип кетип атабыз да. Билимдүүлөр сурай турган нерселерге кирип атабыз. Анан негизи эле
Буранчага мен бөлек нерсени айткым келди эле да. Неме мындай да, баягы сөзүбүздө дагы айттык го, мындай жөн эле дайыма тамак жеп жүрө берсеңчи, көп нерселердин шүгүрүн билбейсиң да. Аябай ач калып кийин тамак жесеңчи, мындай тамактын даамын билесиң да. Даже билесиң мындай аябай суусап туруп суу ичсеңчи, суунун даамын билесиң да. Ушунчалык баалуу экенин сезесиң. Даже аябай суусап, мындай күн ысыктарда орозо тутканда билинет да, мындай күн ысыктарда анча билбейт. Аябай сонда сууну аябай сагынасың го. Ичесиң, ичкенде даже денеңе мындай кирип кетип атканын билесиң да. Кадимгидей муздак суу кирип кетип аткан кадимгидей билинет. Анан мындай шүгүрчүлүк кыласың да. Эй Алла, кандай сен кудуреттүүсүң. Ушул сууну мындай элестетсеңиз, мындай жити жок да. Түсү да жок. Өтө даамдуу, жумшак. Эгерде түс берип койгондо, мисалы үчүн бирөөнө сары түс жагышы мүмкүн, бирөөнө кызыл жагышы мүмкүн, бирөө көк жагышы мүмкүн, жакпай калат, ушундай болуп калышы мүмкүн да. Түсү жок да. Өзүмчө эле ойлой берем да, Аллах Таала кандай кудуреттүү да, Аллах Таала акылдуу. Түссүз кылып койгон. Эгерде мындай жити болуп калганда, кээ бирлерге бирөөнүн жити бөлөп жок. Мисалы духилер ар түрдүү жагат го, кээрлер сенip алса, бияқта туруп жакпай калат. Ошол сыяктуу эгер життүү кылып койгондо, анда дагы жакпай калмактык. Ушундай мындай суунун даамын билип туруп, Алланын кудуретин байкайсың да, ушундай шүгүрчүлүк кылгың келип кетет да. Анан баягы айтып атпайбызбы, кээ бирлер үчүн намаз окушубуз керек депчи. Эгерде мисалы үчүн өзүңүз элестетсеңиз, бир чоңдо болуп иштеген же депутаттык бир таанышыбыз бар да. Бир проблемабызды чечип берип койсо, ошонун эшигин барып шүпүрүп келип тим эле аябай кызматы болуп калабыз го, туурабы? А бизди Аллах Таала жоктон бар кылып жаратып берип атат. Өмүр берип атат бизге, туурабы? Аллах Тааланын өкүмүнө биздин жүрөгүбүз соғып, денебизде кан айланат. Күндү батырып, жаз кыш жердеги жемиштерди бүт бардыгын даяр кылып, дем алсын деп аба берип атса, суу берип атса, неге биз намаз окушубуз керек? Неге окубашыбыз керек? Эмне үчүн орозо тутпашыбыз керек? Алла кандай үч жакшылыктарды берип атса, биздин өзүбүз үчүн пайда кылып берип атса, биз болсо бизге муктаж бекен деген сөздөрүнө таң калам да. Ошон үчүн мүмкүн ошол бир туугандарыбыз дагы түшүнбөгөндүктөн айткан, бирок түшүнүп калар, Алла хидayet эткилсин да. Алла разы болсун. Сизди сүйлөтүп тургандан кийин жоопту айтып коюшум керек экен. Мына биякта жооп катып намаз окуп, ошондон рахат алабыз деп сурап өтпөйбү? Азыр айтпадыбы? Азыр айтты. Себеби дегенде намаз окуп атканда намаздан рахат алыш үчүн демек Алланын кудуретин окуп билиш керек, түшүнүш керек. Анан ошондо рахат алып окуйсуң. Анткени ушунчалык таң каласың. Анын чексиздигине, анын ушунчалык берешендигине, бүт барына таң каласың. Мисалы азыр суу боюнча айтып атасыз. Сууну бизде каалоо гана бар. Ошо каалайбыз, напсибизде да ичебиз дейбиз. Каалап ичип койдук, бара ичкенден кийин эмне болуп атканын ойлонбойбуз. Карачы Алланын кудуретин ичкенден кийин оозго келгенде, ушул чайнап атканда буяктан шилекейди бөлүп чыгып аны нымдуу кылып, аны кайра жутуп атканда өпкөгө кетчү жагын мындай клапан жаап, анан кайра тамак жака киргизип, анан ал барып ашказанга барып, анан ал жерден кан тамырлары менен бүт денеге баягы эме болуп бөлүнүп, ар бирине жүрөктүн согушу барып, ушунун баарын ойлонбой эле кыла беребиз, бирок ошонун баарын жаратып койгон Алланын кудуретин көрүп, ошондо ыйманың бекемдейт. Мына бул жакта ошо суроого сиздин жообуңуз, мына азыр айтпадыңызбы, кандай кылганда ойлонбойлубу дейт го. Ой жүгүртпөйсүңбү? Мындай бир мал сыяктуу болбой, бир нерсени көргөндө ой жүгүртпөйсүңбү? Кантип жаралды, кандай болуп жаралды, эмне максат менен жаралды? Алла ошолорукинин өзүнүн бирлиги менен бардык ушу атомдон баштап жылдызга чейин баарын башкарып, сага кызмат кылдырып койгон Алланын кудуретин окуп алып, билип алып, түшүнүп алып, шүгүр кылып, анан ошондон намаз окуганда рахат алып окусаңыз болот экен. Мына биякта ошону сурап берип атышпайбы? Анан жана мен байлардын кедейлерге зекет бериши дегенде мен китептен окуп калдым, бир ушунчалык жүрөгүмө эме болду. Алланын ар бир сөзүндө бул Алланын сөзү экени билинип турат да. Бай башка учурда, ушу орозо учурунда эмес, орозонун касиети. Орозо учурда эмес, башка учурда бирөөлөргө жардам берсе, жардам алып аткан адам өзүн карыз сезер экен да.
тигинен жардам алып атат да. Анан аны карыз сезип эле, аны көргөн сайын эле өзүң кайсы болуп эле жүгүрүп барып бейпеңдеп салам берип эле, кандайсыз деп алак акыбалын сурап эле, улам телефон чалса деле ой деп эле чочуп кетип эле, көчөдөн бир жерден көрүп калса, көчөнүн арка өйүсүнөн көрүп калса эле берки өйүсүнөн ушундай кылуучулар, ассалам алейкум деп эле. Анткени ал жардам берди да. Башка учурда жардам берсе, жардам алган адам ал өзүн карыз сезип алат дейт. Орозо учурунда бай кедейге Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам берсе, анда ал алып аткан адам Алланын ыраазычылыгы үчүн берип атат да деп карыз сезбей өзүн алып, анан ошол эле учурда ыраазы болуп, чын жүрөгүнөн эмне кылды кайра берген кишиге бата берди. Мына орозо учурунда берген жардамыңдын акыбетин Алла ошол эле учурда сага кайтарып берди дагы, канча сооп ошол берип аткан адамга дагы ошону менен кошо канча сооп берди. Анткени ал адам ыраазы болду да. Бирөөнү бир нерсе иш кылсаң, же эмгегин алсаң ыраазы болдуңбу дейсиң го, ыраазы болуп берип атасыңбы, антпесе берекеси болбой калат деп айтабыз көзүбүздөр. Ошол сыгарындай мына орозонун учурундагы берип аткан эменин, зекеттин эмеси, садаганын бир мааниси ушундай болуп эсептелинет экен да. Анан ушул дегеле ошол берген эме боюнча оюңуз ушул бирөөнө жардам берүү, садага берүү кандай деп ойлойсуз? Мисалы, анткени ар бир адам өзүнөн кийинки бере турганды табат дейт го. Менден бирөө бай бар, менден кедейи сөзсүз бирөө бар, андан кедейи дагы бар. Кыскасы адам бирөөнө бере турган адамын табат экен да, табат экен. Ушул неме боюнча орозо учурунда айтсаңыз, садага өзү кандай болуш керек, өзү адам кантип жүрөгүнөн эме болуш, Алланын ыраазычылыгы үчүн бериш үчүн кандай да иштерди кылса болот. Бир жөнөкөй адам катары, адамгерчилик адам катары. Жана бир таксырды ушул жерден сүйлөп атканда уктум. 113 адамды, бомж болуп жүргөн адамды эмеге даватка чыгарттыр. Даватка чыгарттыр. Мына кандай бу дагы чоң, өтө чоң садага. Биз бирөөдө өзгөчө кыргыздардын ушундай бир мүнөзү бар экен. Бирөөнө жардам бериш керек, садага кылыш керек деселе, тамак деле элестете берет экенбиз. Өзү тамакка жакын экенбиз да. Ушу тамак берсе, анан тамак жардам берсе деп элечи. Садага илим менен садага бериш керек. Жана антип акыбеттик жолго туура жолду көрсөтүп садага бериш керек дегендейчи. Досторуңуздун ошо бай досторуңуз эмне садага берип жүрөт, башкаларга бир эме болсун, кеңеш болсун, ушул жөнүндө айтып отурсаңыз. Мындай, мен билгендерим айтайын да. Негизи Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис мәсінде келет го. Берешендик байлыктын эшигин ачат деп. Тилемчилик кедейликтин эшигин ачат. Адам канчалык берешен болсо, тапкандардын ошончолук береке болот экен да. Анан ошон үчүн мындай канчалык берген сайын, ушу дуа кылганда дагы устаздар дуа кылып калат го, мындай берешен кол ачык берешенден болойлу, сурачулардан эмес, берүүчүлөрдөн болойлу депчи. Же болсо дуа кылганда дагы мындай зекет берүүчүлөрдөн, садака берүүчүлөрдөн болойлу депчи. Ошол эң жакшы экен да, адамдын өзүнө пайда жашоосундачы. Анан мындай деген да бар да, кедейчилик куфурлуктун аламаты дейт. Аябай кедей адам иманын алдырып коет. Себеби жашоосундагы жашоого аябай неме болуп кетет да, наразы болуп кетет. Эми сурамчылык, тилемчилик акыры ошого алып барат экен да. Адам канчалык берешен болсо, өзүнүн байлыгынан зекет чыгарып, же болбосо муктаждарга жардам берген сайын, Аллах Таала өзүнүн берекесин бере берет экен да. Мисалы үчүн жөнөкөй мисал менен илимдүүлөр мынтип түшүндүрөт да. Мисалы үчүн картошка жейбиз го, бирок аны сөзсүз кабыгын сыртын арчып туруп анан жейбиз да. Ошол сыяктуу сенин тапкан байлыгыңан зекет берип, садака берип турсаң, тазалайсың дейт да. Ал сага эң биринчи өзүбүзгө пайда алып келет. Жегениңен рахат алып жейсиң десең. Биз эң биринчи бирөөлөргө жардам бериш менен өзүбүзгө жардам беребиз. Акырет үчүн калтырабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис масында же болсо ошол сахабалардын пайгамбарыбыздан бир хадис бар го, эме Айша разияллаху анхага бир мындай садака койлорду союп туруп немелерди таркаткыла дейт да. Анан кийин бардыгын берип өзүбүзгө ушуну алып калдык дейт да, какой-то бөлүгүнчү. Ошондо айтканда неме ошол кетиргендерибиз бизге калды, бул жок болот депчи.
Биз өзүбүзгө алып калганыбыз бул дүйнөдө калган, бул жок болуп кетет дейт да. А бирөөлөргө жардам берип акырет үчүн ыргытканыбыз ал сөзсүз Алла субхана таала кыяматта берет да. Акыретте берет. Акырет өзүбүздүн эмес, өзүбүз үчүн эң биринчи биз бирөөлөргө жардам берип, өзүбүз үчүн пайда кылып атабыз да, акырет үчүн пайда кылып атабыз. Ошон үчүн азыр Кыргызстанда Кудайыма шүгүр мындай. Мурда сиз байкайсызбы, башында мындай дааватчылык 90-жылдарычы неме центральный Борбордук мечитте ооз ачтыргандар жалаң арабтар болчу. Бир айлык эле арабтар кылчу да, анан кыргыздар кылбайт элек да, мүмкүнчүлүгү жок эле, же түшүнбөйт белек. Азыркы күндө арабтарга орун бербей калдык. Азыр мечиттерде бүт кыргыздар элеп, мисалы өзүбүздүн эле намазканада азыр 15-ине чейин уже адамдар толду. Уже мен деп толуп калды да, мен ооз ачтырам депчи. Ошон бардык мечит биздики эми жөнөкөй эле кичине намазкана, бирок ошондо болсо дагы ушинтип калды да. Значит, чоң мечиттерде да азыр барсаң орун жок. Бүт кыргыздар ээлеп калды. Мындай Кудайга шүгүр уже билип калдык да. Ушундай садака бериш, седеке бериш пайдалуу соо экенин өзүбүзгө үйрөнбөй, берип да үйрөнүп калдык. Кудайга шүгүр ушул Кудайга шүгүр мамлекетибизде ушундай диндин кеңири таркалып, адамдар динге көбүрөөк кирип, көбүрөөк түшүнүп болгонунун урмат аркасынан ушундай болуп атат. Кудайга шүгүр. Анан өзүңүз байкасаңыз мында курман айт күндөрү дагычы курмандык сойгондор көбөйүп калды. Барган сайынчы. Уже мындай сооп бишти биле баштадык да, Кудайга шүгүр. Ошого жараша Кудайга шүгүр азыр элде жашоо жакшы. Шүгүрчүлүк кылганды унутуп калдык да. Азыр мисалы үчүн машина батпай кетти. Тойлордо 700-500дөн адам азайбай калды. Дагы эле мындай наразы боло беребиз да мамлекеткечи, бирок Кудайга шүгүр биз жакшы жашап атабыз. Кудайга шүгүр деш керек. Алдыбызда бардыбызда машинабыз бар, үйлөрүбүз жакшы. Айылдарда деле мисалы үчүн жакшы үйлөрүн бузуп, эки этаж кылып жала баштады адамдарчы. Кудайга шүгүр. Мамлекет башчыларыбыз дагы жакшы иштеп калышты. Мындай ушунун бардыгы ушундай өз убагында зекет берип, өз убагында бирөөлөргө жардам берсек, өзү үчүн пайдалуу, ошонун аркасында үзүрүн көрүп атабыз да, Кудайга шүгүр. Мына азыр сиз туура айттыңыз, мына ушундан келип чыгат экен. Ушул орозо учурунда ушинтип айтып коюшубуз керек да, бирибизге себеп. Эмне себептен мамлекетибизде жана бизде көп эле чуручу, митинг сыяктуу нерселер боло берет дегенде айтат. Жообу бир эле неме, садага, бирибизге жардам. Айтып атпайлыбы жана ар бир адам өзүнөн кийинки жардамга муктаж болгон адамды табат депчи, табат. Бири-бирибизге иманыбыз бекем болуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардам берип баштасак, ошондо теңчилик болот да. Баягы кедейлердин байда акысы бар деп айтылат. Себеби бай кедейлер аркылуу байыйт да. Ошон үчүн ал өзүнүн учурунда туура келе турган шарты менен ал өзүн байып кеттим, бирөөгө милдеттүүсүң деген эмес. Алла ошол байлыкты берип аткандан кийин ал Аллага кайра ошонун рахматыңды кантип бересиң, ошондо өзүндөн кийинки адамдарга жардам берип, садага катары, жардам катары берип, анан өзүңдүн милдетиңден кутул деген сөз да, бул зекеттин өзүнүн мааниси. Ошон үчүн ар бир адам өзүнөн кийинки адамдарга, көпчүлүк коомго жардам берип баштаса эле, жанагындай наразычылыктар, өтө кедейчилик наразычылыктар болбойт экен да. Кедей наразы болгондон кийин алар токтотуш кыйын, анткени аларды орусча айтканда терет нечего дейт да. Анткени кедейлер эмне себептен тиги митингке чыгып, же болсо чурулдап баягы эмне үчүн бизди алдап кетти, өкмөт митти дей берет го. Деген себеп ошол эл башында турган адамдар карапайым элге тең адилеттүү мамиле кылбай койгондон. Өзүм эле байысам, өзүм эле дей бергендиктен, элдин рызкысын өзүнө топтой бергендиктен, анан ушундай ажырым келди дагы. Анан нааразы болду. Нааразы болгондон кийин биз өзүбүздүн адам баласынын табиятында шайтанды ташбаранга алган табиятыбыз бар да, таш менен чабабыз шайтанды. Ошон үчүн анан биз жана митинг болгондо кыргыздар таш менен чыга калганы табиятыбызда бар нерсе, то есть теңсиздик, анан душмандык, өзүнө коркунуч пайда болуп атканда анан эмне кылды, ал таш менен чыга калды деп көргөндө, анализдеп көрсөк өзү ушундай. Ошол себептен мынтип айтышат, мен көп байкайм. Ушул телевизордон кайрылып айтып коймокчумун да, колунда бар жигиттерге, орозо учурунда өзүңүздөр ушул мажбурлап болсо дагы орозо кармагыла, орозо кармап ачка болгондон кийин гана аянычтуу кедейдин акыбалын түшүнөсүң. Анан кийин ушундай турбайбы, анан
сезимиң ойгонуп, жанагы тамак жей берди, бар нерсенин баарын тамак жей берген, тамакты Алла ушунчалык байга рызкыны көп бергени менен рахатын алып койду дейт. Ушундай жайнаган тамак турат дагы жана даамын сезбей калды деп атпайсызбы? Анан алабыздан кийин муну тиштеп, мынтип таштап коесуң, муну лай деп муну чалап алажай деп эле, анан дагы эле нааразы деп эле ушу ныксырай беребиз. Кой жерим оорутат, берим, кыймылдабайбыз себеби. Анан кедей бир нерсени алып келип берсең, ушуну тим эле ушун ах деп аябай жейт. Анткени ага рахатын алган жок. Беркиден рахатын алып койду. Аз болсо дагы Аллага беркинин рахатын алган жок. Ошо себептен Алланын ыраазычылыгы үчүн деп туруп иш кылса, ошо акыретке дагы, бул жашоого дагы ушу колунда барлардын акыретин иштеп калыш экен да. Өзүмдүн кызыкчылыгы үчүн деп жүрө берет да, анан көпчүлүгү мынтип айтышат да. Ошо көп эле жардам берип атам, жол деле салып бердим, шагылын деле төп бердим, анан бүт эле нааразы, элге жакшылык кылыштын деле кажети жок экен, түшүнбөйт экен деген адамдар бар го. Ошолор көрсө, аны жүрөгүндөгүн Аллага белгилүү да. Ал билүүчү зат да. Өзүңүз айтып атпайсызбы, мынакей Алла билүүчү. Кимдин жүрөгүндө кандай неме билүүчү. Элге ал жакшы көрүнүп аткан адам болгону менен, анын жүрөгүндө ал өзү үчүн гана экен да, ал адам. Өзүм үчүн гана деп бирөө мени айтсын, бирөө мени кыйын десин, ошон үчүн кайра мага эл шайлоодо жардам берсин, же мындайда жардам берсин деп жанагынтип жардам берип аткан адам экен да. Ошондой болгондук үчүн дейт, Алланын ыраазычылыгы ортого кошулбагандыктан алып аткан адамдын жүрөгүнө Алла берип аткан адамга карата жакшы көрүү сезими, мээримдүүлүктү салбай коет экен. Ошон үчүн алар жаман көрүп эле тура берет экен, берсе деле, алса деле, ал бериш керек, ал урдаган, ал минткен деп тура берет го. Анткени ал ошо берип аткан адамдан экен. Берип аткан адам Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берейин деп берген болсо, анда Алла адамдар аркылуу ага кайра жообун берет дейт. Бирок Алла кадырзат. Антпесе дагы кылып аткан эмгегине жараша жообун берет, бирок бул жашоодо. Эмне кылып десе, ал берди, жол салып берди, бир нерсе кылды, аны адамдар ошонусуна жараша макул деди, аны депутат кылды, көтөрдү, президент кылды, ушинтип шайлап мисалы да. Бул жашоодо алып атат, бирок кылган эмгегин акыретке жазылбады. Акыретке жазылыш үчүн намазын окуп, орозосун кармап, орозо учурунда эмеспи, жанагынтип Алланын ыраазычылыгы үчүн деп берген болсо, мына ошол эң бай адам экен да. Мына ушул зекеттин эменин бир жолдору бар экен да, тартиби бар экен. Биринчи убактыбыз калтат, неме алайынбы? Мен дагы бир нерсе айтып коеюн деп, азыр кээ бир адамдарыбыз мындай орозо пайгамбар алым кишилер айтып аткан неме деп, сахабалар эңсеп күткөн убакыт депчи. Азыр ошол убакытта турабыз да биз. Аябай эңсеп күткөн, себеби мындай эселенип сооп берилүүчү мүмкүнчүлүк. Анан бирок кээ бирлер орозодон коркушат да. Кечке чейин мен орозо тутуп, ашка жүрө албасам керек. Же болсо кичине ашказанымда оорусу бар да, врачтар айткан, сенин ашказаның гастрит же бир нерсе деп коет. Тез тамак ичип турушуң керек, болбосо ооруйт деп койгон да. Аябай ошодо коркуп калган. Бирок антпеш керек да. Себеби бул Аллах Таала буйруган нерсе, Аллах Таала демек жардам берет. Мисалы үчүн орозо тутуп жүрөсүң, кыйналып атасызбы? Мен язбам ушундан айткан орозодон. Мисалы керек болсо ошол анча-мынча гастрит язвалар айыгып кетет. Себеби мындай элестетиш керек да. Мисалы үчүн бир адам үй салдырам деп жумушчуларды, усталарды мындай буйрума берди да, үй салып бергиле депчи. Ага буйругандан кийин аларга строй материал камсыз кылып бериш керек да, туурабы? Усталарга тамак ашын бериш керек. Анан аягында эмгек акы берет. Ошо сыңару Аллах Субхана Таала бизди орозо кылма деп буйрудубу? Демек жардам да берет. Анан аягында сооп да берет. Бул ойлобош керек да, мен өзүм тута алам, тута албайбыз биз. Аллах Таала өзү жардам берет. Эртең менен мисалы мен дуа кылганда дайым айтам да, Алла, мен алсызмын. Сен мага өзүң күч кубат бер, өзүң ыраазы болгондо өзүң кабыл кылатарыңдан туура тутайын, адашып калбайын деп дуа кылам да. Аллах Таала мага жардам берет. Жеңил тутам. Мисалы биз мурдагы жылдары 1-2 жыл болуп калды, мындай жайдын күнү да аябай тутканбыз, мындай 17 саатка чейин орозо күнү сыктачы. Бирок ошол жылдары мен мындай телевидениеде биз передача жасаганбыз да, атайынчы орозо тууралуу интервью алгам адамдардан. Мындай ойлошум да, көп убакытта тутат болушубуз керек, аябай кыйналат болсо, жок, наоборот жеңил болгон да. Жеңил болгон. Кайра жеңил болгон. Мына бул убактысы канчалык чоң, күнү ысык болсо дагы кайра жеңил болгон. Таң калган мен да. Ошодо мен дагы ошол таң калгам, кайра жеңил болгон. Ошол мүмкүнчүлүктөн азыр
утулуп калбайлы дегеним да. Канча бир туугандарыбыз мындай кичине нафсисине жеңилип, тигиндей мындай сөздөргө алданып, убакытты кетирип атат да шанс. Ошон үчүн кетирбей тутуңуздар. Башта элек болсоңуздар, кайра эле мындай 2-3 күн болуп калса дагы баштап аракет кылсаңыздар жеңил эле болот. Мындай көз коркок, кол батыр деп коет го кыргыздар. Аткарганы келгенде ибадат жеңил эле негизи. Намаз деле ошондой. Көпчүлүк адамдар намаз окуш үчүн дайрат алыш керек турбайбы? Эртең менен туруш керек. Эгер убактысында келсе аткарасың, оңой эле, жеңил эле. Сату акыретибиз курулат да. Биздин өзүбүз үчүн пайда эмеспи? Ошон үчүн бир туугандар азыр мүмкүнчүлүк убакытты кетирбей ораза тутуңуздар, баштаңыздар, кээ баштайлык болгон болсо. Россиянын бир жеринде 23 саатка чейин ораза кармаганда жер бар экен. Белый ночь деген жерде. Bir saat эле күн болуп туруп эле кайта күн бат болуп кетет экен да. Мен бир жолу ушу Россияга учуп баратып, Владивостоктон берге эстеп келатканда ооз ачайын деп самолет аэропортко келгенде ооз ачайын деп анан самолетке отуруп калдык. Самолетке түшкөндө ооз ачайын деп ойлодум. Анан самолетке түшкөндөн кийин самолет күндү кубалап кетип калды да. Ошон менен 20 канча саатка чейин кармагам да. Ансандай адам ойлойт да кантип мына Алланын жардамы экенин ушундан эле билсек болот да. Ораза кармап бүткөндөн кийин өзүңөрдүн күчүңөр менен бир жума кармап көргүлөчү, кармай алат экенсиңер. Ораза учурунда жеңил да. Жеңилдик берет да. Аллах Таала жеңил берет. Ошон үчүн Аллах Таалага таянып, мында алсыз экенибизди адам билиш керек да. Алсызбыз, биз көп нерсе колу эч нерсе келбейт. Көп нерсе эмес, эч нерсе келбейт. Ошол Аллах Субхана Таалага таянып, ошонун немеси менен, дем менен жашасаң, өзүң жыргап жашайсың, жүрөгүң толук жашайт. Жеңилдик бар. Бардыгы Алладан деп ошондой сезим жүрөктө болсо бактылуубуз да. Бир нерсеге таянып кылган иштен өзү бирөөнүн жардамы болгон иш өзү жеңил болот да. Мисалы, бирөө келип эле экөөбүз отурсак эле келип, "Ой, тургула. Мынау жерде эшиктин алдын монтип тазалап койгула, бакты тиккиле" деп эле атса, бул ким бизди минтип атат десе, ой, бул мисалы ушул райондун же бирдеменин чоң экен. Тиги чоңуна таянып алып, же президентке таянып алып айтып атат, президент бир өкүл экен десе, анда президент өкүл турбай, анда кой кыл десе кылалы деп кылабыз да. Ал президентке таянып атат да. Ошол сыяктуу адам Алла бир өзү жараткан Аллага таянып алып иш кылса, жеңил болот да. Жеңил. Кылган эмесин эмесичи, мындай бир жолу анткени жаратуучу ал жараткандан кийин бизге эмне керек экенин өзү билет да. Мына. Ошон үчүн бул Бийик Рамазан айында ушунчалык жеңилдикти биздин түпкүлүгүбүз, акыретибиз кандай болгонун алга белгилүү болгондон кийин бизге ушул орозону, намазды, ажылыкка барып келишти, атайын ушуну 5 түркүк болсо келме айтып мусулман болушуңду, ушинтсең сенин кийин акыретиң жакшы болот. Жамандан жакшыга бөлүнүп кошуласың деген деп тартибин айтып атса. Аны акыркы пайгамбарыбыз мына Куран китепти айтып, билбегениңди ушул жактан билип ал, окубаганың ушул жактан окуп ал. Акырет кыяматка чейин эмне суроо керек болсо жооп ушунда турат. Пайгамбар кийинки мурдагы келген пайгамбарлар кийинки келген пайгамбарлар жөнүндө айтып кеткен деп айтылат го, бирок мындай точно кылып айтып кетпей, анткени коопсуздук жагынан дагы баланча деген жерде баланча, аты баланча, түкүнчө деген үйдө төрөлөт деп айткан эмес да. Коопсуздук боюнча дагы. Бирок мындай сүрөттөп айтып кеткен да. Ошондо акыркы пайгамбар келгенде ал силердин баарыңардын акыркы кыяматка чейинки сурай турган сурооңорго жооп айтып кетет десе, ал кантип айтып кетет деп ойлочу экен десе, көрсө Куран экен да. Куранды айтып таштап кетет, ошондон силер жооп ала бергиле деген сөз экен да. Чечмелешинде. Ансарында мына бизге, биз бактылуу экенбиз. Бизге айта турган, көрсөтө турган, жазылып турган эрежебиз, китебибиз бар экен. Бийик Рамазан айы биз ушуну күтүп, туулган күндү күтсөк жанталашып эле эсептеп күтөбүз. Анан кийин ошол туулган күндү күткөндө бизди өзү жаралышыбыз, Курандын түшүшү орозо айында деп айтылат экен. Ошон үчүн мына бул Бийик Рамазан айы
баарыбызга кут болсун, кабыл болсун. Убактыбыз болуп калдыбы? Сиз айтып атасыз, убакыт болуп калды деп эже. 1 саат убактыбыз бар да. Анан ошон үчүн мына өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар. Мен ушу баарлашууга илимдүү, билимдүү аалымдарыбыз келип өздөрүнүн отуруп сабактарын өтүп атат. Бул баарлашуу деген мен алып барып аткан көрсөтүүнүн бир өзгөчөлүгү ушул. Түшүнүп, далалат кылып, ислам динине, Алланын жараткан нерселерине ар биринен кантип түшүнүп атабыз, кантип баалап атабыз, кантип намаз окуп атабыз, намазыбыздан кандай кемчиликтер кетип калып атат, кайра кантип аракет кылып атабыз, шайтандын азгырыгына түшүп кетип атабыз, кайра келип калып атабыз. Ушундай болгон адамдар келип баарлашып отурайлы, ошол оюбузду айталы. Бир жолу мен түшүнүп адашып калдым эле. Менттим, көрсө туура эмес экен. Көрсө мындай экен деп баарлашалы деп ушул көрсөтүүдө мен алып баруучу болуп аракет кылып атам да. Мына эми ушул мен угуп калдыңызбы? Сизге Алла ыраазы болсун. Мындайда ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө бул милдет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар болду. Андан кийин пайгамбар келбейт. Демек пайгамбарлык жумушту азыр биз үммөттө кылышыбыз керек да. Ошол сыяктуу мына даватчылардын бардыгы айтып атпайбы? Ушул ишти кылышыбыз керек. Ар бири өзүнүн алы жетишинче, колунан келишинче аракет кылыш керек. Мейли илимдүү болсун, илими жокпу, жөнөкөй жумуш. Бир адамга деле айтсын да намаз окуйлу депчи. Акырет бар деп эскертүүгө милдеттүүбүз да. Бул ар бирибиздин милдети. Ошол сиз ушуну аткертип кылып атсаңызга сизге Алла ыраазы болсун. Рахмат. Дайыма кылып бериңиз. Эми мындай билесизби, эч ким жана эч нерсе кылбаган адамды эч ким сындабайт. Жаман сөз да укпайт, жамактоо да укпайт. Жөн эле жүрө берсең, бул жашоо жеңил. Андан көрө кичине аракет кылсаң, ар түрдүү сөздөр болушу мүмкүн. Сен мынтип койдуң деши мүмкүн. Бирок бардыгында айтып атабыз, биз бардыгыбызда кемчилдик бар. Бирок алыбыздын жетишинче кылып атабыз да. Азыр сиз айтсаңыз бир нерсе мына эсиме түштү. Азыр мен аз сүйлөп атсам, мен элдер көрүп атат, анан ошол эсиме мен биякта иштеп жүргөндөн кийин телевидениеде, эмеде жүргөндө, элдин алдында жүргөндөн кийин баары билебиз да. Азыр мен чыгып биякта орозодо ушунтели мынтели деп дават айтып атсам, кээ бирөөсү урушуп атат да, менчи ушу сен аалым болуп тойгуздуң депчи, күйгүздүң деп. Анан ушунда бир нерсе айткым келди да, орозо учурунда Алла шайтандарды байлап коет деп айтылат го. Ушу окушубузга, билишибизге алганда байлап коет. Ошондо алсыз, мурдакыдан алсыз болуп калат. Сени азгыра албай калат. Мурда бош жүргөн арстан жеп коет деп арга жерде коркуп кача турган болсоң, эми аны капаска камап койсо кичине кененирээк жүрүп каласың да. Болду, анын эмес күчү жок болуп калды. Бирок жанына барсаң, сагылап атсаң жеп коет да баары бир деле. Ошон үчүн ушул оросо учурунда дагы өзүбүз ошондой бизди дагы эле орозо учурунда туура эмес жака бура турган же тарта турган байланбаган шайтандар бар да дейт, ал адамдардын арасында деп айтат экен да. Досторуң бар, тааныштарың бар. Анткени алар жүрбөйбү? Ал баары бир деле келип алып сени дагы азгырат да. Эми орозодон кийин эле ооз ачкандан кийин деле сигарет чегип кое бербейсиңби? Ооз ачкандан деле насыбай чегип кое бербейсиңби деп азгыргандар бар го. Орозо учурунда ушулардан дагы алысыраак болгонго аракет кыл дейт да, аракет кыл. Анан бир ушул хадистерде мындай мен окуганым, эми ким баары бидат кылып албайм, бирок орозону карма сага милдеттүү, себеби сен орозо кармасаң, анан сени Алла жеңилдик кылып жанагынтип шайтанды да, сени шайтаныңды да байлап коет деп атпайсызбы, э? Бирок орозо кармабаган адамдын шайтаны да байланбайт деген да сыяктуу бир риваят бар экен. Анткени ал орозо кармабаган адамдардын шайтаны байланбагандыктан алар баягыдай эле согуш, баягыдай эле туура эмес нерселерди кылып, преступность көбөйүп ошол мамлекетте, ошол жерде өлтүргөн, урдаган, ушундай эле орозо учурунда боло берет экен да башка мамлекетте. Анткени алар орозо кармаган жок да, кармабагандан кийин алардын шайтаны байланган жок да, ал ошол эле ойдон экен да. Ошол сыяктуу биздин арабызда деле орозо кармабагандан кийин алардын шайтаны өзү менен эле экен да баары бир. Ошон үчүн ал керек болсо дагы келип алып
сен мен үчүн орозо кармап койчу, мен үчүн дуа кылып койчу деп шайтанга окшоп жаныңа отуруп алып сүйлөп турат го. Ошол досторуңдан дагы алысыраак бол. Анткени кичине нерседен барып туруп пастапан баягы шайтана дегендей акырындан барып туруп алдап туруп өзүнө кошо алат да. Кечээ бир достор дагы айтышып атат. Оз ачкандан кийин барып баняга түшпөйлүү деп атышат да. Анан болтур эми баняга эле түшөбүз да деп. Болтур барып баняга түшөсүң. Баняга түшкөндөн кийин ал орозо кармабагандар да. Баняга түшпөгөндөн кийин ал адатынча ал жерден бирөө пивасын ичиши мүмкүн. Адатынча бар сигаретин чегип, насвайын чегип, анан туура эмес сөздөрдү сүйлөп, гыйбат кылып, мисалычы, дагы саясатты сүйлөшүп, ушинтип атат. Анан сен бир эле баняга түшпөйүнчө тазаланып деген ой менен барып алып, кайра сен тазаланбай, өзүңчө күмөн болуп, орозом кандай болуп калды дегенден көрө барбай кой. Баягы минтип айтат го, Алла жалкоолук сыпаты бар да адамда. Ошо жалкоолук сыпатты дагы жакшы жагына иштетсең болот. Эгерде бир досуң сени уурга барабыз деп чакырса, сен жалкоолонуп барбай кой дегендей болуп. Ушундай жакшы иштерди кылганга аракет кылышыбыз керек экен деп мен айткым келет да, бул жерден баарлашып сүйлөшүп атабыз да. Менде да бир ой болуп кетти. Өткөндө баянда, жума баянда Молда Нардамланын жумасына катыштым да, ошондо айтты да, неме деп. Бир бөлөк динди карманган киши өзүнүн баласы орозо күнүндө тамак жеп атса урушуптур да. Эмне ара мусулмандар бардыгы орозо тутуп ачка жүрсө, сен ошолордун балдарынын көзүнчө тигилерди сыйлабай, урматтабай, нан жеп, ушундай тамак жеп жүрөсүң деп урушуптур да. Кийин анан ошол урмат көрсөткөнүнө мындай сооп бериптир да. Кийин ошол өткөндөн кийин ошол алым кишилердин эмесине түшүнө кирип айткан экен. Ошол үчүн кээ бир адамдар мындай ошол баянда айтты да, неме орозо күндөрү кээ бирлер Куран окутат. Бул өтө дурус эмес нерсе экен да. Бул урматтабагандык дейт. Оз ачарга кылса болот дейт. Күндүзү чакырып алгандар бар да. Болбойт экен ошолчу. Орозо тутпаса дагы жок дегенде мындай урмат кылыш керек экен да. Анда оз ачарга чакырыш керек. Оз ачарга чакырыш керек. Күндүзү чакырса дурус эмес болуп калат экен да. Ала жешке туура келет. Анан кээ бир жакшы түшүнмөгөндөр оозун ачып алышы мүмкүн. Оозун ачып алса, ал 60 күнгө мындай карыз болуп калат. Эми бүгүнкү күнү неме кылайын деп маңдайында жаркыратып мынтип коюп тамак турса бул эми баягы. Урмат кылыш керек экен орозонучу. Сиз айтпадыңыз, мына орозонун күнүндө тиги баня анандайларды жештирип туруш керек да. Жештирип туруш керек. Бир айга эч нерсе болбосо керек деген ойду айттым да. Анан ошол айтып, кайры диндегилер ошол мусулмандар орозо тутуп атат деп өзүнүн балдарын алардын көзүнчө тамак жебеген деп урушуп, ошонун урматына сооп атат дейт. Эми биз дагы мусулман болгондон кийин ошондо баягы тутпаган досторубуз жок дегенде мындай урмат кылыш керек. Мындай уят да, мындай коркуш керек, этият болушубуз керек. Коркуу сезими болуш керек да. Коркпосо кайсы бир ушул мусулмандардын арасынан деле бир кайсы бир жаамат та коркуу деген болбойт экен да. Коркуу дегенде жок экен. Анан христиандарда дагы коркуу деген болбойт экен да. Алар үчүн Алладан коркуу деген сезим болбойт экен, аларда жакшы көрүү деген сезим болот экен. Алла бизди жакшы көрөт, Кудай бизди жакшы көрөт депчи ошондой эме кылышат экен да. Бул коркуу болбосо адамда бир нерсени жоопкерчилик да жок болот да. Ошо айтып коркуу сезим болуш керек да. Кайдыгерлик негизи эле эми коркпогон киши демек ал намаз окубайт экен да. Коркпогон киши ал ойлонбойт экен да. Адамда коркуу болуш керек экен да. Эми мына убакыт деле билинбей өтүп кетти. Мына кандай жакшы ушул бир убакыт өтө баалуу деп айтып атабыз. Ушу 1 сааттын ичинде ыйык Рамазан айында бир Алланы улуктап сүйлөшүп отурганга бизге шарт түзүп берип аткан. Мына ушул Марва-ТВ ушул чыгармачыл топко Алла ыраазы болсун. Жалпы ушул Марва-ТВ аркылуу ушул Алланы улуктап канча адам келип, ушул башкаларга да себеп болуп аткан болсо, мына канча сооп мына бул жердеги жаамат дагы таап атат. Ошол жааматка көз келип кошулуп калып,
илешип биз дагы соолукко илешип калалы деп аракет кылып келип отурабыз. Ошон үчүн сизге убактыңызды бөлүп келгениңизге сизге Алла ыраазы болсун. Орозоңуз кабыл болсун. Ушул орозону Алланы ушу кармап Алланын ыраазычылыгын ала турганда орозо кармаганга Алла өз жардам берсин. Рахмат. Анан жалпы бир туугандар да бир жолу мына бүгүн бизде Чолпонбай деген мырза келип конок болуп кетти. Өзү менен баарлашып өзүнүн жакшы ой тилектерин айтып кетти. Сиздер менен баарлашуу деген көрсөтүү эми мен ушинтип орозо учурунда кайра да тестен чыгып турганга аракет кылабыз. Бизге убакыт да бөлүнгөн ар бир күнгө. Бирок ошол убакытсыз туура келип калса дагы сиздер менен жолугушабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Жалпы элибизге тынччылык, токчулук берсин, Алла берекесин берсин, баардык нерсенин ээси ошол, рызкынын ээси ошол. Аллага миң мертебе шүгүрчүлүк. Ушу орозо айын кармап калганга аябай аракет кылалы. Ошо орозо айынын ичинде 80 жылдык өмүрүңө тете болгон кадыр түндү дагы ошол күндү да кармап, ошол күнү да дуа кылып калганга, ошол күнү сооп сурап калганга дагы Кудай баарыбызды ошол насип кылсын, ошол күндү кут кылсын. Дагы бир жолу рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Рахмат сиздерге. Орозоңуздар кабыл болсун. Алла насип кылса дагы жолугушабыз. Ассаламу алейкум.